Менин балдарымда чоң атасынын мээримисиз чоңоюп жатышат. Сейит Атамбаев Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө жооп кылды. 18 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык тармактагы баракчасына небереси менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, көңүл жылытарлык билдирүү калтырган. Ата-энемдин үйүнө келдим, баары башкача. Мени неберем Альмир тосуп алды деп жазган ал. Көп өтпөй абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев дагы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө жооп иретинде билдирүү калтырды. Анда ал Алмазбек Атамбаевдин неберелеринин сүрөтүн Камчыбек Ташиевдин жогорудагы сүрөтү менен чогуу жарыялаган. Таасирдүү сүрөт. Камчыбек Кадышаевич кандай гана камкордук, мээрим жана сүйүү менен небересин кармап турат. Чынында ар бирибиз атабыз, чоң атабыз. Менин балдарымда сүйүктүү чоң атасы жок чоңоюп жатышат. Мындан кийин да чоң атасынын сүйүүсүз, камкордугусуз жана мээримисиз чоңое беришет. Чын айтам, сагынышат деп жазды Сейит Атамбаев. Чин наам кресло алып тынчып калгандар. Жарандык активист Атай Бейшенбек уулу саясатчылар Сыймык Жапыкеев, Темирбек Асанбеков жана Максат Мамыткановду издеп баракчасына пикирин жазды. Ушул көлдүк абаларымды көргөн билгендер барбы? Неужели звание алып же кресло ээлеп эле тынчып каласыңарбы? Ал күндөрдө эле бат эле өтөт го. Анан кайра кантип чыгасыңар? Эстин эмне деген мүмкүнчүлүктөрү бар? Жөн министр эмес, ол чойгон 5 мамлекеттин бирдиктүү министри болуп, бир натыйжалуу иш аракеттер болбосо, эртең калп шылтоолорго ишенбейбиз. Азыр колдон келбей жатса, моюнга алып бошоткула да. Жоопкерчиликсиз элге ар кайсыл фантастикалык убадаларды берип алып, анан шылтоо айтып кеткениңер чото не то болуп калды, дейт активист. Жапаров бүгүн 20 декабрда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Анда мамлекет башчы чекисттердин ишмердүүлүгү мамлекеттик жана коомдук турмуштун ажырагыс бир бөлүгү экенин белгилеген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук органдарынын урматтуу кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, сиздерди чын жүрөктөн бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздердин ишмердик мамлекеттик жана коомдук турмуштун ажырагыс бир бөлүгү. Мыйздеп өнүгүшүн мамлекеттин кооптерин татыктуу шарттарды талбай кызматкерлери. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Пандемияны алгандар амбулатордук дарылануу 22 декабрга келип, бүгүн 20 республикадагы ооруканаларда 301 бейтап дарыланууда. Анын 141 оор жана 18 амбулатордук дарыланууда 338 бейтап бар. Кара кече кененде бир апталык тыныгуудан кийин бүгүн 20 декабрда көмүр казылып жүктөлө баштайт. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жүктөлгөн көмүр Бишкекке 22 декабрга келет. Аталган ишкана тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15 декабрдан баштап көмүр казуу токтотулганын маалымдаган. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр үзгүлтүксүз жеткирилери айтылган. 12 октябрда министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркын мамлекеттик жөнгө салууну киргизген. Бирок бааны туруктуу кармоого мүмкүн болбой жатат. 18 ноябрга карата көмүрдүн орточо баасы тоннасына 5706 сомду түзүп, бир айда 10,1% кымбаттаганы айтылган. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирип, баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 20% өскөнүн ырастаган эле. 16 ноябрда президент Садыр Жапаровдун кийлигишүүсүнөн кийин Бишкекте 3000 сомдон көмүр сатуучу пункттар иштей баштады. Аларга чоң кезек жаралып, бир кишиге ашып кетсе 2 тонна гана сатылууда. Кыргызстанда быйыл өткөн жылга салыштырмалуу сүт өндүрүү 28,8 миң тоннага көбөйдү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык ушул жылдын январь-ноябрь айларында республика боюнча 1582,7 миң тонна сүт өндүрүлдү. Былтыркы жылдын ушул мезгили менен салыштырмалуу 28,8 миң тоннага же болбосо 1,9% көбүрөөк болгон. Сүт өндүрүү республиканын бардык облустарында жогорулаганы. Бул сан уйлардын көбөйгөнү менен байланыштуу экени кошумчаланды. Тагыраагы быйыл уй 19,7 миң башка көбөйдү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Куран Ордо диний уюму алгачкы жолу кыз келиндер арасында Куран жазы аттуу республикалык Куран жарышын жарыялады. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 22 декабрь күнү аймактарда тандоо туруу уюштурулуп, жеңүүчүлөр финалга жолдомо алышат. Финал 26 декабрь жекшемби күнү Бишкектеги борбордук мечитте өтмөкчү. Жеңүүчүлөргө жана алдыңкы орунду алгандарга кичи ажылыкка жолдомо,
кызыктыруучу белектер жана акчалай сыйлыктар берилери айтылды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Каралта жаштар комитетинин атынан жана өзүм атыман ушу Каралтада болгон маселеге көңүл бурганыңызды суранабыз. Анткени Каралта шаарында 3-4 сауна бар экен. А жерде проституция аябай өнүгүп атыптыр. Ошого жаштар жол бербейбиз деп мына чогулуп жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев сиздерге кайрылап делек, министр МВДга да кайрылабыз. Ушуга кандайдыр бир чара көрүп бериңиздер деп. Биздин эмнеге чыктык, анткени биздин эртеңки күnkү карындаштарыбыз, кыздарыбызды ушундай жолго барбасын деп чыгып атабыз. Анан Каралта жаштарынын шаарынын атынан жаштардан да бир эки сөз сүйлөп койгула жаштар. Ассаламу алейкум, Каралтанын жигиттери. Бүгүнкү күндө чогулганыбыздын себеби мына жаштар чогулдук, бириктик. Каралтада 3-4 сауна бар. Бийлик өкүлдөрү чара көрбөй атат. Алар көрбөсө биз унчукпай турбайбыз, биз чара көрөбүз. Бүгүнкү күндө чогулганыбыздын себеби ошол. Сауналар жабылсын, сойкулук токтолсун, зына иштерин токтотолу, жаман канча иш болот, ошонун баарын токтотолу. Даниил, тоже добавишь пару слов? Уважаемый Камчыбек Ташиев и Садыр Нуркожоевич, разберитесь, пожалуйста, с этой ситуацией. Закройте эти сауны. Город Карабалта не должен быть, не должно быть проституции. Сауналар! 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 Иш кылып тура, сауналар жөйлө басып тура эле, маста элин көрөт ошондо. Турабы? Мына Садовая 77-де Каралта шаарында момундай сауна бар, берде кечкисин кыздар иштейт. Могу калитка ачылат түнкүсүн. Камерамен карап турушат баары. Мына Каралтанын жаштары полный чыгышып атат. Келе достор, колдоо көрсөтүп койгула. Жигиттер келгиле Каралтанын ушундан көрбөс койлу. Биздин карындаштарыбызга, эжелерибизге эртеңки күнү ушундай жолго түшпөсүн деп жол бербешибиз керек. Я. Мо соседтер жокпу, эч ким чыкпайбы? Өстөр өткөн айтып эле, жабылса сагышып эле деп. Коркуп койгон жокпу булар? Берде сауна иштейт. Мына көрүңүздөр, чоң сауна. Каралта шаарында 3-4 сауна бар экен. Түнкү көпөлөктөрдө иштешет кыздар. Жаш кыздар келип иштейт. Жаш жетелек кыздар да бар экен. Ошого Каралтанын жаштары мына жол бербейбиз деп чыгып атат. Жаштар сауналар жабылсын дейт. Проституцияга жол бербейбиз деп чыгышыптыр мына жаштар.